Men semeteymin. Bu emne деген сұрақ. Энеси Каникейдин баянын угуп элжери ата тегинен толук кабардар болгон Семетейдин Букардан келиши. Манас үчилтегиндеги бул эпизодду аткарган бөөктөр өзбек, дунган, корей балдары. УТРКнын ири долбоору Манастаану интеллектуалдык телетаймашынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи дал ушундай ачылды. Пайдуалуу 12 жыл мурда түптөлгөн бул долбоор келечек муунга Манас эпосун таанытуу, жайылтуу жана улуттук идеологияны жеткирүүгө арналган. Анда 40 окуучу менен башталса, азыр таймаштын катышуучуларынын саны 40 миңге жетти. Алардын ичинен суурулуп чыккан мыкты команда Ордо каладагы номер 1 мектептин орус тилдүү окуучулары. Окуучуларды даярдап, топторду даярдап келип жатканыма 12 жыл болот. Таймаштын башталышынан бери карай ушулар менен кошо сапарлашып болуп жүрүп атам. Манас атабызды буга чейин билгенбиз да, бирок ошол ар бирөөсүнүн окуясын билүүгө аябай умтулуп, бир өзүбүзгө чоң эле байлык алдык деп ойлойбуз. Ушул таймаштан биз жөнүндө эле Манас эпосун окуя бербей, ушул өзүбүздүн жашоо турмушубузга керектүү, ушул кандай жашаш керек, ушул балдарыбызды кандай караш керек, турмушубузду туура түзүүнү билдик. Манас таануу интеллектуалдык теле таймашында 1-орунга Ош облусунун командасы татыды. Бул үчүн Мамасалы Тишебаев атындагы номер 9 мектептин окуучулары талыкпай эмгектенишкен. Манасты окуу менен бирге андагы негизги салттуулукту, элдүүлүктү өздөрүнө сиңирип ала алды деп айта алам. Кыргыздын улуу тарыхы, кыргыздын улуу руху деп айтылгандай, ар бир кыргыз атуулуу Манастан жок дегенде 1-2 окуя билүүсү керек деп билебиз. Таймаш аябай кызуу болду. Биздин атаандаштарыбыз дагы бизден кем калган жок. Жогорку тездүүлүгү катышканда дагы бул ошол нерселерден аксап калбайбыз десек дагы болот. Манас таануу теле таймашы мектеп окуучулары жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиялануучулары арасында өткөрүлөт. Анын ичинде окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер бар. Касиетиңден айланайын Манас ушинтип бүтүндөй өлкө Манас айткан күн да келип жетти. Ичери суу көрөр күн, басар жол, наркыбыз бар экен. Муну күчөтөбүз. Эл аралап айта баштайбыз. Мына бүгүн кыргыз наркында, кыргыз салтында 29 районда санжыраларды айтып киришти. Мурда 40 урууга бөлүнгөн кыргыз десе, азыр 40 урууга бириккен кыргыз бир атадан кошулат экенбиз десип, улам жыргашып, бирин-бири толуктап санжыр айтып атышат. Мына Манастын касиети. Теле таймаш республикалык деңгээлде окуучуларга, бала бакча тарбиялануучуларына жана аларды даярдаган мугалимдерине смарт сыналгылар, ноутбуктар, уюлдук телефондор, муздаткыч жана кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылды. Ушу Манастаанын чоң бир долбоорлорунун бири катарында жанагы хор менен Манас айтууну көрүп атсаңыздар керек. Республика боюнча 1000 деп ар бир мектептен балдар кароо сынакка катышып атат. Ушул дагы биздин таймаштын бир бутагы. Эртең бул менен биз токтоп калбайбыз. Бул таймаш бала бакчалар арасында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүздү, андан тышкары жогорку окуу жайлар арасында жүргүздү. Эми манасчылар арасында дагы өзүнүн таймашын жүргүзүүгө киришти. Теле таймаш президент Садыр Жапаровдун кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы. Манас эпосунун 3 жылдыгын ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар, улуттук нарк жөнүндөгү жарлыктарын ишке ашыруунун алкагында улуттук Манас театры менен биргеликте уюштурулду. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.